de favela, bailão é baile de favela. Assalamu алейкум достор. Бүгін сұраулар бойынша бір-екі сайтта түшінбестіктер болып жатыр партнерлар тараптан. Ошоны башта компьютердан тартып киргизем мен основной видеолорду. Ошондо биздин партнерлорубуздун көпчүлүгүндө компьютер жок, телефондон кирет экен. Анан ошого телефонго главный экранга кантип чыгарабыз же приложениясын кантип көчүрөбүз дейт. Анан подписчиктердин арасында кээ-бирки недовольный болуп, кээ-биркилер жазып атат комментарийге. Бир видеону кайра чыгара бересиң деп. Акча төлөп аткан сайттарды видеого күнүгө тартып чыгарсак дагы ошого арзыйт да. Себеп дегенде бизге акча төлөп берип атат. Скам болбой иштеп берип атат бизге. Скам деген бул эле сайттар 10 күн 1 ай иштеп жабылып калган сайттарды скам деп коет. Ошого биринчи сайт Fruity Money деп коет кыргызчасы, Fruity Money деп. Ошо экинчиси Ivex деп областный майнинг тууралуу айтып берем. Азыр фруктыга киребиз. Фрукты эки оменде көрүп атасыңар. Бирөөсү экинчиси. Бул кантип главный экранга чыгарабыз, кантип регистрация алабыз, мен кыскача кылып айтып кетем. Создать аккаунт деген жерин басабыз. Видеонун астына ссылкасын коюп коем. Мына бул жагына введите желаемый логин деген жерге өзүңөрдүн бир логиниңерди коесуңар. Латинский тамга менен жазылган атыңарды, может кличкаңарды койсоңор, погоняларыңарды койсоңор болот. Паланча там туулган жылыңар менен, цифра менен койсоңор болот. Мен кыргыз бала деп коюшум мүмкүн. Кийин сайтка кирерде ошол логинди коюп туруп, астына паролду коюп туруп кирип кете бересиңер. Бул жагына электронный почтабызды жазабыз, email деген. Почта менен логинди алмаштырбагыла. Бул жагына паролду ойлоп табабыз, паролду кайталайбыз. Анан бул птичка квадраттын ичине птичка коебуз. Мунун ичине. Я согласен деп. Анан создать аккаунт деген жерин басабыз. Болду, создать аккаунт ачылат бизге. Эгерде көпчүлүк учурда баяндып чыгып калып атат. С такой IP проводилась регистрация. Бул IP'ден регистрация өткөн деп. Бирок силер биринчи жолу кирип атасыңар, бирок ошону жазып чыгып калышы мүмкүн. Эгер ошондой жазып чыгып калган болсо, силер Play Marketке киресиңер, сменить IP деп жазасыңар орусча эле. Жазганыңарда толтура приложениялар чыгат, ошонун бирөөсүн, любойун, кайсынын рейтинги көп болсо ошону көчүрүп алып туруп, запускать этсеңер, силердин IP-ңерди автоматически алмаштырат. Силер ошону өтүп туруп, анан кайра кирип туруп регистрация кылып, создать аккаунт кылсаңар, силердин регистрациядан өтөсүңөр. Мен техподдержкага ушинтип жазып атат, партнерлор ушундай IP-син неме кылыш керек десем, IP-син алмаштырсын, пожалуйста деди. Техподдержкага кайдан жазыш деп көрсөтөм. Мен уже регистрациядан өткөм, ошого сразу войти аккаунт кылам. Мына Fruity Money менин страницама кирдик бирөөсүнө, биринчисине. Киргениңерде, если силер через Яндекс кирсеңер, мына 3 сызыкты көрүп атасыңар астында мына жерде. Көрүп атасыңарбы? 3 точканы деген. Ушул точканы бассаңар, мыякта турат. Добавить главный экран деп. Добавить на домашний экран. Ошону бассаңар, мындай болуп чыгып калат. Приложениясы. Мындай болуп. Кийин киргениңерге оңой болот. Бул приложениясын Play Market'ten таппайсыңар. Силер ошон үчүн мен азыр айтып кеткендей, ушул жерден добавить кыласыңар главный экранга. Анан кийин силер уже иштеп баштайсыңар. Меню 3 сызыкты басасыңар. Мой кабинет деген жерине кирип, ошол жактан баштайсыңар. Атыңар жазасыңар.
логиниңер өзү чыгып калат автоматически, почтаңарда автоматтан чыгып калат, айдиңер чыгып калат, силерди чакырган адам чыгып калат бул жака, меня пригласил деп турат. Время проекта мына мен киргениме 198 күн болду. Сайт 200 күн иштеп атса, мен сайт ачылганда 2 күндөн кийин киргем, регистрация болгон. Сумма пополнения дейт 690 рубль салгам сайтка. Сайттан чыгарып алган акчам, мына көрүп атасыңар, 3199. Доход с реферала. Мен чакырган артыман келген адамдар акча салганда мага процент түшөт, 7%. Ошолордон түшкөн акчамны 1114 рубль. Мо жеке ссылкабыз, реферальная ссылка. Ошо ссылканы биз көчүрүп алып, мынтип басып турсак, скопировать этилет, мону до конца скопировать этип, копировать этип алып, WhatsApp'тан, Одноклассниктен, Facebook'тан досторубузга жайсак, ушул ссылка менен кирип регистрация болгон адам силердин артыңарга турат, реферал болуп. А эгер алар акча салса сайтка, машина дарак сатып алганы, силерге процент калат. Бул основной. Эми экинчиси мой сад деп турат. Менде 4 көрсөтүп турат, көрүп атасыңар. Мен 4 дарак сатып алгам. Мына дерево, абрикос, өрүк, слива, груша и яблоня. Ар биринен түшүм келип атат, көрүп атасыңар. Мына алма 6148. Так, груша 2500, слива 11000, 7000. Ушуларды баарын бирден чогултуп отурбай, мына жерде кирем дагы собрать весь урожайды басам. Собрать весь урожайды басканда булар 0 болот. Мына карап тургула. Отлично деп чыгат азыр. Отлично деди. Бул 0 болду, кайра топтолуп баштады. Менюга кирем. Системный рынок деген жер бар. Мына яблоня мага азыр 14 копейк берет экен. Продать кылам. 14 тыйын берет экен азыр мен ушу яблокого. Продали. Груша 9 тыйын берет экен. Продали. Мен азыр жаңы эле сымайт эткем, ошого кайра топтолгон азыр эле топтолуп атат. Бир жума 10 күн кирбей туруп кирсем, мага уже рубль. Мына слива 49 копейк берет. Продали. Акыркысы 52 копейк берет өрүккө. Мен шотумда 45 рубль бар болчу, азыр көрөсүңөр, өзгөргөн. Мына 46 рубль 62 копейк болуп калды. Бул акчаны кантип чыгарып алабыз? Биз мой кабинетке биринчи башта силер киргениңерде электронный кошелегиңер болот силердин туругу. Настройка аккаунт деген жерине киресиңер. Бул эгерде введите пароль деп турат. Эгер пароль алмаштырам десеңер. Так, дальше. Установить имя. Бул деле билесиңер. Мына Payer кошелегиңер жазасыңар биринчисине. Payer'ден кошелектү билесиңер. Экинчисине Яндекс кошелек, Kiwi кошелек, Advencash, Okpay, Beeline. Ама телефон номерлери булар уже российский. Кыргызстанда булар Кыргызстан номерине болбойт. Только Россияда болсоңор, российский номерлерди прикрепление кылсаңар болот. Банковский карта дейт. WebMoney бар экен. МТС, Мегафон. Биз ушуну кирип туруп сохранить этебиз. Эгер Payer кошелегиңер жок болсо, видеонун астында описаниясын карасаңар, мен видеосу Payer кошелекту кантип түздүгүнүн видеосун коюп коем. Ошол жактан кирип, видеону көрүп, Payer кошелек түзүп аласыңар. Мына 45 рубльди мен чыгарам акчаны азыр. Заказать выплат деген жер болот. Акчаны чыгарабыз. Мына выводта турган акчаны чыгарам мен. 46 рубльди. Заказать выплаты. Payer тандайм. Бул жака сумманы жазабыз. Так, 46. Мына кошелек автоматически турду. Мага ошондо комиссияны алып калып 44 рубль 62 копейк берет экен.
Так тутуп тур. Так 45 кылайлы. Заказать выплаты. Администратор тут. Минималка 5 рубль. Башынан азыр, башынан попытка кылып көрөбүз. Меню. Кээбирде ушинтип тармай сетип калат. Көңүл бурбагыла. Заказать выплаты. Минималка 5 рубль. Жага 45. Вы получаете с учетом тако-то. Заказать выплаты. Ошибка. Обратитесь к администратору. Ладно, Payer азыр, Payer'de может сбой болуп аткандыр. Башка кошелек отурум. Заказать выплаты. Менде бардык кошелектор прикрепление болгон. Яндекс. Ошондой эле бул жака 45 рубль жазабыз. Яндекске, кстати, азыр неме болуп атат. Без комиссия келип атат. Мына отлично деп чыкты, көрдүңөр, а? Эми шотубузду текшеребиз. А мына уже моментально келди. Пришли деньги 45 рубль. Кээбирде сразу келет, кээбирде 3 күнгө чейин чозулуп кетет. Выходной күндөрү көбүнчө. Если заказ кылган болсоңор, мына дейт, көрүп атасыңар, перевод, вывод средства из мегакассы, транзакция, вывод средства из мегакассы. Көрүп атасыңар, 45 рубль келди, моментально келди прям. Яндекс кошелекко. Бул түшүнүктүү, а? Түшүнбөгөн сурооңор болсо комментарийге жазасыңар дагы. Киргизем. Бул биринчи сайт, экинчи сайтына ivex.ss деп мен жаңы видеосун чыгаргам. Ошону көпчүлүгү главный экранга кое алышпайт, анан кантип иштегенди даана түшүнбөй атышат. Ivex'ке киребиз азыр. Мен бул жака вложение кылдым, где-то 33 долларга. Акча салдым, 33 доллар. Сайт иштегенине жакында эле иштеп атат сайт. Где-то 15 күн болду иштегенине, ачылганына. Мына азыр киргенде кирди хаты да жакындабайт. Сайтка киргенде биз мындай баягы эле 3 точканы басабыз. Не деп турат? Ушул 3 точканы басып туруп, ылдыйын түшүрсөңөр, полный версия сайта деп турат. Ошо полный версияны басабыз. Анан биз полный версиясына киребиз, уже жакындатсак болот мына. Эми уже жакындатабыз. Мына мен уровеним азыр 4-уровенге жетти. 4 жанып турат, кызыл менен көрүп атасыңар. 4% берет салган акчаман. Киргенибизде биз мына бардык мощностьтар, биринчиси мощностьтар мисалы 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 бөлүктөн турат. Баарына 12%тен мына ползунокторду. Мына ползуноктор ушунчадан болуп турат баарына. Эгер силер жаңы кирген болсоңор, силер ошону баарын 0 кыласыңар, арка жылдырасыңар, 0га түшүрүп. Баарын, даже биткоин, литкоиндарды. Анан мо долларды полностью мощностька коесуңар, 100%ке. Анан силердин түшкөн доходуңар только доллар менен долларга келе баштайт. Наркыларды 0 кылып коесуңар. Мына карагыла азыр менде 2 доллар 53 цент болду. Мына калькуляторга салсак, менин күнүмдүк доходум в час деп турат. Саатына 10 цент, күнүнө, суткасына 2 доллар 61 цент, айына 78 доллар, жылына 941 доллар. Сайт моментально төлөп берип атат, комиссия албайт выводко. Эгер депозит кылам десеңер, менюну басасыңар, бул жакта депозит деген жерине киресиңер. Көпчүлүк партнерлорубуз кирип 1 доллар 2 доллар депозит кылып, анан аны ошодон эле депозит кылсам эле болду, акчам көбөйөт деп ойлойт экен. Жок, андай эмес.
Мына мен азыр подробно көрсөтүп берем. Депозитти басканыңардан кийин долларды басасыңар. Доллар күйөт, сарыдан болуп күйөт. Бул жака сумманы жазасыңар. Канча? 1 доллар. Кайсы кошелек менен саласыңар? 2 кошелек. Perfect Money и Payer. Biz Payer'de көбүрөөк иштейбиз, ошон үчүн Payer тандайбыз. Депозитти басабыз. Акчаны алып келебиз, бул жака түшөт. Мына нерге туруп калат акчасы. Biz бул жака депозит кылгандан кийин акчабыз общий счетко туруп калат. Азыр көрсөтүп берем. Загрузка болуп атат азыр. Интернети жакшы деп өтөт. Короче, депозитти кылгандан кийин биздин счетубуз общий счетко туруп калат. Ал счетко салган акчабызга 1 долларыбызга мощность сатып алабыз. Гигахэш деген мощность. Мына мисалы биз депозит кылып акча салганыбызда эмнеге туруп калат акчабыз. Жерден көрүп турасыңар. Силер аны ошо жерде туруп калса, силердин акчаңар көбөйбөйт. Тез көбөйбөйт. Себеп дегенде силер мощность сатып алып элексиңер. Силер депозит кылгандан соң менюга киресиңер. Купить гигахэш деп турат, көрүп турасыңар. Купить гигахэш деген кирип туруп, кайра эле ошо долларды басабыз, сары күйөт. Мерге жазабыз 1 доллар 100 мощность берет экен, көрүп турасыңар. Ошонун эсебинен биз мощностьты канчалык көбөйгөн сайын биздин доходубуз ушунчалык тез болот. Ошондой эле биз эгерде силер без вложения иштейин десеңер, акча салбайын десеңер, мен көрсөтүп кеткендей ползунокторду баардыгын 0 кылып туруп, доллардыкын 100% кылдыңар. Короче, дагы айнып атат да. Башынан киребиз. Интернет слабый болуп атат. Ошо айтып кеткендей, интернет грузит эткичекти айтып кете берейин. Полная версия сайта. Эгерде силер без вложений иштейин десеңер, жаңы айтып кеттим. Муну баары ползунокторду 0 кылып туруп, доллардыкы мощностун 100га койдук, 100%. Анан бизге эмнеге акча топтолот да? Күнүнө канча центтен, мисалы 20 цент, 30 центтен топтолот. Ошону 1 доллар болгондон жерде силер ошо 1 долларды кайра эле акчасын чыгарбай туруп эле кайра мощностун көбөйтүп койсоңор боло берет. Менде мына 6535 мощность бар азыр. Мындай айтканда, эгерде акчага сатып алам десеңер, 65 долларга келет ушул. 1 долларга 100 мощность берет. Мен аз топтолгон акчага утур 3 доллар болгондо мен 300 мощность сатып алып отуруп, рефералдарым депозит кылды, ал акчага мощность сатып алып ошентип отуруп 6500ге түштү азыр. Ошого күнүмдүк доходум 2,5 доллар болуп атат азыр. Купить мощностьты түшүндүңөр. Партнеры деген жерге кирип, артыбыздан
досторубузду, туугандарыбызды тартсак, ошол ссылка менен кирип регистрация болгон адам ал просто кирип эле регистрация болуп койгонуна, мына биздин жеке ссылкабыз болот, ар бирибиздин ушундай ссылка берилет. Ошол ссылканы таркатабыз. Ал ссылка менен кирип регистрация болгон адамга бир адам кирип регистрация болсо, бизге 12 мощность, 5 мощность берет экен мына. За каждую регистрацию по вашей реферальной ссылке дейт 5 мощность берилет экен. Мына менде 24 адамга 120 мощность берди. Ошонун эсебинен дагы биз без вложения иштесек болот. Эгерде силер вложение кылбайм десеңер, канчалык көп адам чакырсаңар, эгерде силер блогубузда иштеп аткан болсоңор, силердин артыңардан партнерлоруңар, рефералдарыңар көп. Ошол эле рефералдарыңарды силер бул сайтка чакырсаңар, алар кирип иштебей, просто регистрация болуп койсо, бизге 5 мощность берет экен бир адамга. Ошол мощносттун эсебинен биз долларыбыз, доходубуз көбөйөт. Мына кылыч брат деп неде братан $4 салыптыр, мага 53 мощность бериптир. Көрүп ошондой эле кете берет. Сайт мен вывод кылып көрдүм. 2 жолу $3 $6 вывод кылдым. Вывод моментально келип атат PR кошелекке. Мына менде историяны карасак, вывод деген жерин бассам, мына выплачено дейт, выполнено 5-нде и 5-нде. 5-нчи ай 8-нчи числода $3 без комиссия келет. $3 чыгарсак, $3 бойдон кошелекке келет. Ошол достор, видео жаккан болсо класс басып бөлүшүп койгула. Түшүнбөгөн сурооңор болсо комментарийге жазып ошодон берсеңер болот. Сиздер менен жаңы видеолордо көрүшкөнчө жакшы туруңуздар.